Мүмкін, жақсы. Сороту жақсы да. Илағанды сороту пайғамбарымыздың сыпаты ол. Анан баягы инсанга рахмат айтпаган, Кудайга рахмат айтпайт дейт го. Ошону окуп бир эскерип койсоңуз. Мекен. Рахмат өз элин террорист дебеди жана ОДКБнын солдаттарын киргизбеди. Машалла. Алла разы болсун. Акыйкатта туугандар, кандай болойлу, адам болойлу, эл болойлу, мусулман болойлу. Мейли пайгамбарыбыз бизди ушуга үйрөткөн. Башкалар рахаттансын. Башкалар рахаттансын. Мен кыйналсам, башкалар рахаттансын. Биз ага жете элекпиз. Сахабалар бир ошо тарбия келген. Бир нерсе айтып кетейин. Өзүнүн кызыкчылыгы үчүн башкаларды курбандык чалыш бул айванчылык. Өзүнүн мансабы үчүн, бийлиги үчүн, бузуку кызыкчылыгы үчүн, элдин канын төгүү, башкаларды курбандыкка чалуу. Буну айтып коет айванчылык дейт. Жырткычтык дейт буну. Зверство. Себеп арстан, карышкыр, жырткычтар өзүнүн кызыкчылыгы үчүн башкалардын жашоосун курбандык кылат. Бул инсанчылык эмес, бул айванчылык. Айванчылыктын 3 этабы бар. Биринчиси ал өзүн эле ойлойт, курсагын эле. Баласын ойлойт, бүттү, башканы эч кимди ойлобойт. Жанындагы ачка болуп атабы, ооруп атабы, өлүп атабы, кайгырып атабы кызыктырбайт. Ат бар го? Уй, кой. Ал сен ачкасыңбы? Кызык жанындагы атты ачкабы, суусабы, эмне болуп атат кызыктырбайт да. Өзүнүкүн эле ойлойт бул. Бул да айванчылык экен. Бул биринчиси. Экинчиси азыркы жырткычтардын айванчылыгы. Өзүнүн кызыкчылыгы үчүн башкаларды курбандык чалган. Ушундай инсандар бүгүн дүйнөдө бар. Үчүнчүсү чеги. Айванчылыктын, жырткычтыктын чеги. Ал чаян менен жылаандардыкы. Мага пайда болобой кызыктырбайт, бирок ушуга зыян болсун да. Ушул кыйналса экен, мага анда эч кандай пайдасы жок. Экинчиси го, ал арстанга пайдасы бар эле. Ал карышкырга, түлкүгө пайдасы бар эле бирөөнүн жашоосун курбандык кылганда. Түшүнөсүңөрбү? Коёнбу, башкабы. Үчүнчүсүндө өзүнө эч кандай пайда жок. Только ушуга зыян болсун да. Мага пайда болбой эле койсун, бирок мынага зыян болсун. Бул жылан чаяндардыкы. Хаятул хайванатта жазылат. Айвандардын китебинин жашоосу боюнча бир жолу чаян келиптир. Жээкте турат, ташпака келип анан, өтөсүңбү тияка? Ооба, өтүп күтүп атпайм. Үстүгө отур, кет өткөзүп коюн. Жакшылык кылып коюн деп. Ташпака келсе, чаян үстүнө чыгып, ортосуна баргандан кийин бир чагат экен да. Чаян эмне кылып атасың? Сен унчукпайт экен. Даркы жээкке чыккан, дагы бир чагат экен. Эмне кылып атасың? Мен сага жакшылык кылып атсам, менин рахматым өзү ушул деп бер да. Дүйнөдө кээ бир адамдын рахматы ушул. Билип коюң. Кудайым ушундай дозоку, ушундай шайтандардан сактасын барыбызды. Амин.